Burada цифровизация кетет, bizde ne problema? Bizde problema больницадагы акчалар легализация. Girgen kişi акча төлөсө, кассага төлөш керек. Ошо төлөгөн жаша кызмат алыш керек да. Ошондо мамлекеттик больницалар, поликлиникалар частында иштей баштады. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Maksatları koyduğumuz biz hazır ошол стратегиянын алкагында ошол максаттарды башка өлкөлөргө барып убаруу болуп каражаттар стандарттарга жооп берген эң мыкты жабдуулар менен жабдылган биздин элибизге жалпы мекендештерибизге преодолели очень многих. Арасында мына буюрса жакында таза суу боюнча дагы мына жакында мен да Кытайга барам. Хочу увидеть также и грантов правительства Китая, например, для ирригационной системы, реконструкция уличной дорожной сети города Бишкек, состояние населения в целом. Giret жана приписканы деп сразу же паспорттарды көрсөтүп пин код кылганда сразу же история болезни эмес башталат да. Истебешет да. Черде бир врачтар кардиологдор. Унун баардык ичинде компьютерлер болот. Болду. Көрмөгөн ошол анализди сразу врач Bunun göç Aşkazan 12 çeyin görüp jaratlardan şişiklerin barın. Үйрөнгөн да? İşte жүргөн. İşte жүргөнсүң. Муну кесип ушул жерге экен адистер. Жакшы аппарат аяк жакшы. Салам. Öz zaman var. Burada da biraz enfeksiyon duygusu var. Var. Ondan keyin mындай кроваттар өзгөрөт. Функционалдык кроваттар бар. 8 бардыгы ушундай эмеге даяр. Жатак кроваттары бар, мындай палаталары бар и операционный. Азыр бул киши презентацияга hayatın idamesini sağlıyoruz. Transport kümesi. Buradan sonrası steril bölge artık. Bu konuda oluyor ve ameliyat sonrası kozme izimizde büyük bir ameliyat izi olmayan kapalı laparoskopik sistemle ameliyat yapıyoruz. hizmet Solunum yardımı, entübe edilmesi ve ventilöre solunum cihazına bağlanması. Нормалдуу түрдө кое турган болсок, пациент өзүнө удобный жатам деп атып, колун кайрып алышы мүмкүн. Ашыкча кетип. Miktarını ve ilaç miktarını saatte, dakikada ne kadar gideceğini net bir şekilde ayarlayabiliriz. Siz de bilesizler, biz ötken жылы
Биздин өлкөнүн өнүгүү стратегиясын улуттук кеңеште кабыл алганбыз 40 жылга чейин. Ошонун ичинде 24 жылга чейинки кыска мөөнөттүү стратегиясында кабыл алганбыз. Ошол стратегияда биз региондордо заманбап мектеп, ооруканаларды көбөйтүү боюнча максаттарды койгонбуз. Биз азыр ошол стратегиянын алкагында ошол максаттарды ишке ашырган үстүндө иштеп жатабыз. Мына бүгүн биз Ош шаардык клиникалык оорукананын жаңы заманбап комплексин мына ачып атабыз. Мага берген маалыматтар боюнча бул клиника эл аралык стандарттарга жооп берген, эң мыкты жабдуулар менен жабдылган. Биздин элибизге жогорку сапаттуу, ар тараптуу кызмат көрсөтө турган жакшы клиника болот деп мына мен окудум. Бул клиника буюрса биздин аймакта жашаган элибизге абдан жакшы шарт түзөт. Эми ичинде билесиздер, буга чейин Бишкекке барып, башка өлкөлөргө барып, убарып алып, каражаттарды кетирип барган биздин мекендештерибиз аз эмес, абдан көп. Мына бүгүн мына ушундай клиника мына түшүп атканына мен да абдан кубанычтамын. Мен буга чейин эртең менен Кыргызстанды санариптештирүү боюнча форумга катышып келдим. Абдан жакшы форум болду. Ошол форумда дагы биздин саламаттык сактоо мекемелерин санариптештирүү боюнча биздин элибизге, жалпы мекендештерибизге медициналык кызмат көрсөтүүдө жакшы шарт түзүү боюнча, бюрократиялык маселелерди алып таштоо боюнча жакшы маселелер каралды. Мына бул боюнча иш кете баштады. Мен ишенем, буюрса бул клиника, бул заманбап комплекс бир эле эл аралык стандартка жооп берген жакшы жабдуу менен жабдылбастан биздин элибизге санариптештирүү маселесинде дагы эң алдыңкы клиника болот деп мен терең ишенем. Анан бизде атап айтат ар дайым алыскы туугандан жакынкы коңшу деп. Биз илгертен бери мына Кудайым кошуп Кытай Республикасы менен коңшубуз. Биз эгемендүү мамлекет болгондон бери бизге абдан көп жардамдарды берди. Жардам бергенде абдан чоң жардамдарды мына келип атты. Мен ошол биздин коңшубуз, стратегиялык өнөктөшүбүз Кытай эл республикасына, Кытай элине, анын жетекчиси урматтуу төрагасы Си Цзиньпин мырзага өзүмдүн атыман, жалпы элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Мына жакында мен да Кытайга барам. Төрага Си Цзиньпиндин чакыруусу боюнча бир алкак, бир жол проектинин чегинде эл аралык кызматташтык боюнча форум болот. Ага катышам. Буюрса июнь айында Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын бизге расмий мамлекеттик сапары болот. Андан кийин Шанхай кызматташтык уюмунун бизде мамлекет башчыларынын бул жерде саммити болот. Ага катышат. Ошондо дагы бир топ маселелер жада чечилет, көп маселелер сүйлөшөбүз. Бизге бир эле бул клиника эмес, абдан чоң проекттер энергетикада, жол тармагында, суу чарбасында, мына буюрса жакында таза суу боюнча дагы жардам боло баштайт. Өткөндө Циндаға барганда, мамлекеттик сапар менен Пекинге барганда сүйлөшүп болгондо, ошондо дагы 600 миллион юань мына грант катары мына берилди. Ал боюнча дагы көп проекттер ишке кетет. Ушундай көп проекттер мына ишке ашып атат. Биздин мамилебиз буюрса бая коңшудай айттым го, алыскы туугандан жак коңшу дегендей ошондой мамиле болуп кетип атат. Дени сак өлкө, дени сак улут бул биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизи, урматтуу агайын туугандар. Биз кадр тарбиялаганга, саламаттык сактоо тармагына иштеп аткандарга шарт түзгөнгө мына аракеттер болуп жатат. Билесиздер, жылда айрыкча саламат сактоого жана билим берүү тармагына каражаттарды бюджеттен көбөйтүп атабыз. Көбөйтүп, бир эле сырттан келген каражаттар карабастан. Мына бир мисал 19-жылы 19 миллиард 600 миллион сом каралды. 17 караганда 1 миллиард 200 миллион сомго мына каражат көбөйдү.
Бейле буну карабастан биз инвестиция тартуу боюнча дагы азыр мына иштерди жүргүзүп жатабыз. Кечээ эле мен Германияга барып келдим. Ал жерде жетекчилиги болуп, Баварияда болуп, 10 келишимге кол койдук. Ошонун ичинде 21 миллион еврога перинаталдык биздин системаны жакшыртуу боюнча, жолго коюу боюнча Ош, Бишкек, Таласта ошондой борборлорду салуу боюнча, энелерге, балдарга медицина кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча мына 3 борбор салынат буюрса. Мына ошондой инвестиция тартуу боюнча дагы маселе иштеп атабыз үстүндө. Буюрса саламат сактоо менен билим берүү тармагына мамлекет тарабында көп көңүл бурабыз. Анан эми дәвр жолу мен Кытай Республикасына ыраазычылык билдирем. Ушул заманбап клиниканын ачылышы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Элибизге, мамлекетибизге, жалпы жутубузга жакшы кызмат кылган клиникалар болот деп мен терең ишенем. Рахмат сизге көңүл бурганыңыздарга.